Атайын бетин сонун кылып жасайм дагы. Бутум болсо каралбай калып кетет байкуш. Үйдө эч ким жок да. TikTok тартып алайын деп сары кызды издеп жүрөм. Мени TikTokко тарт деп. Мыякта ойноп жүргөн болчу. Жокко. Жүр TikTok тартабыз. Келейди. Досторун ээрчитип алып турган. Саксайган. Достор, эгерде Instagram аккаунтуңуздун активин көтөргүңүз келсе, анда мен белгилеген аккаунтка кайрылыңыз. Сизге 3000ден 4000ге чейин живой подписчик чогултуп берет. Блогер болом дегендер мага пиар кыл дебей, ушул аккаунтка кайрылыңыздар. Өзүбүз гиф баштагы жакты ушинтип башкаларды жарнамалап туралы. Жакында өзүбүз да баштасак, бизге да спонсор керек, достор. Азыр бизге пакет берет экен. Пакет тасканын кетип атам. Пакеттин ичинде толтура конфет, наркы, берки, борсок, баары согот. Өлүп калып жетишпей калсам эле жолго чыгып турушум керек. Мына жолго да чыктым. Тосуп атам. Аз пакет жегенче да бир эки рекламам калды, ошону бүтүрүп коеюнчу, ошондо кыйла жеңилдеп калам. Тосалдым. Азыр барып жарнамага даярданга. Нон сары көз табашып атабыз. Сары болсо мен көтөрөм бериң деп мыяктан чуркап чыгып тосуп атат жолуман. Жөнөкөй да жардам бербейт. Тим эле ушундай жей турган нерсе болсо жардам берет. Анда эмес рекламаны баштайбыз. Реклама экен деп өткөрө бербестен экранды бир басып, жакшылап угуп көрүңүздөр. Сиздерге эң керектүү жумуш, аксылык менен ала букалыктарга эң керектүү. Силер жакшылап укка. Кече мен силерди алдабадым беле, бир магазин жабылып атыптыр, арзан кылып сатып атыптыр депчи. Бул магазин жабылбай эле арзан сатып атыптыр. Кербендекен точкасы өзүнүн адресине мен белгилеген баракчага кирсеңер, силерге кеңири маалымат берет. Бул магазинде мен өзүм барып көрүп келдим, өткөндө сарыга кийимгече алып келип бердим, ошол жерден. Көбүнчө детский кийимдерге басым жасаптыр, анан келиндерге, айылдагы келиндерге. Мен аяштарым силерге да жакшылап уксаңар, сонун нерсе. Салып ийген пакетке тойбой калсаң, монтип секин уурулукка киресиң да. Чипсы бар экен, карагылайчы. Ушуларды секин алып, бул печенье жакпады мага, буяктан алып жейбиз. Кандай отурат? Отурбай калдың? Кандай отурат? Отурбай. Мен азыркы учурда Айтурган деген айымда көмөр тутам. Айтургандын чыгармачылыгын абдан сыйлайм, баалайм. Жана да Агатайым деген ыры мен жүрөгүмдөн орун алды. Айтурган сизди көмөр. Кутмангеш достор, мына баткакты карагачы. Мен кайненем кайрадан өзү эме деп чакырып атат, кошуна оюн салып атат. Бизде ой жок да. Бас ушул жерге оюн салып, TikTok тартып ал деп. Азыр барып TikTok тартып, TikTok киргизем. Тартып атырмын. Чаппай дейм. Ушундай тартмайса турбайт да бул. Саат болбогон баардык денеңченен окат. Жанагы баласы Бактияр дегенби? Башка. Мен сиздин ар бир башкалар сизге жазаттыр, может быть, жашооңдун бардык 100%-ин эле жүктөй бербечи, анан ушундай нерселерди тартып бербечи деп. А мен сиздин ар бир историяңызды кызыгып, күтүп. Достор, айылда кеч кирип, мондай болуп көк мак болуп, сон болуп
шарын таппай атам. Бака кирип кеткен окшойт. Туулган күндө жүрөт дискотекада. Баз тамак жейбиз. Анан сен колуң чыгып кеткенин каяктан билдиң? Ертеден бери ойлоп койбу? Карап койбойсузбу? Колу чыгып кетсе деле жүрө бересизбиз. Колу чыкса, мынтип жүрө албайт элең го, Караса. Тим эле каш. Ойногондо буту менен ойнойм да колу менен ойнойм. Тамакты эмне менен жеп атасың анан? Айтурган экөөбүзгө бир номер чалып белек алып келип берди. Ичинде болсо мындай белектер бар экен. Кружка бар экен. Мунун ичинде курут бар экен. Анан бул деген Эки Батыр деген кинонун ачылышына билет экен. Оңуз комуз экен. Андан көрө мага мындай мотоарага тиш алып берсеңер сонун болмок. Эртең айлыга барып отун аралайм. Мен өзүм алып алдым муну. Белеңерге рахмат чоң. Азыр сүрөтүн да кошуп коем го. Assalamu alaikum жалпы туугандар. Мени түйшөлткөн бир суроо бар да. Адам бактылуу болуш үчүн акчанын канчалык деңгээлде тиешеси бар жана негизи эле бакыт деген материалдык баалуулуктан көз карандыбы. Салам достор, силерге сонун жаңылыгым бар. Бизге Айтурган экөөбүзгө Эки Батыр тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө 2 чакыруу кагаз келди. Анан тилекке каршы биз ал күнү айылда болуп калат экенбиз, дагы көрө албай калат экенбиз. Ошондуктан биз катталуучуларыбызга ушул 2 билетти ойнотолу деп чечтик. Оюндун шарты жөпчөнөкөй. Мен подписка бөлүмүндөгү бардык досторума катталасыздар. Ал жерде апам, үкөм, балдызым да бир экөө эле бар. Ошолорго катталасыздагым. Анан эң негизгиси ушул видеонун түйүнү менден ушул билетти сурайсыздар, бир өзгөчө кылып сурайсыздар да, мага жагыш керек да, типа алда билетти бербесең мен сени эч ким бирөөнү урдап кетем деген сыяктуу кылыпчы. Эми фантазияны иштеткиле. Ошентип сурайсыздар, анан ошол эң жаккан комментарийди мен тандайм дагым, анан подпискасын карап чыгам. Ичинде эле бар бекен. Ошонун негизинде анан жыйынтык чыгарам дагым. Билбеген ушун тартып беремчи. Кандай дөз? Жакшыбы? Басмачыларды кабыл ал. Кандай жакшыбы? Булар заманыбыздын атактуу басмачылары. Сакалы жок, бирок сапаттары ошол сыяктуу эле. Деген ичинде эле. Жактан да бир басмачы келди, ой. Аш, бизди кечир, куляны сабаба. Биздин айыбыздан таяк жеп калбадым добун. Мына ушунун вити да басмачыга окшош, сакаллар. Бойдок бала бул. Колтун көрсөчү. Жыртылып калган. Кана? Мен